Саламатсыздарбы, урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Биз кылмыш жаза укугу боюнча кыскача баяндамаларды улантабыз. Бүгүн 125 бирини жөнүндө сөз кылабыз. 125 бирине бул эненин жаңы төрөлгөн баланын өлтүрүүсү. Бул кылмыш боюнча өзгөчө бул 97-жылдан кийин кодекске киргизилген. Бул статьяны бир энени өзүнчө кылуунун мааниси өтө чоң. Ал экономикалык, социалдык, башка маселелерге байланыштуу ушул статья киргизилген. Анткени ошол мезгилдеги социалдык, экономикалык абал ошого түрткү болгон да. Бул кылмыш боюнча ошол бала төрөп аткан эне гана жоопкерчиликке тартылат. Эгерде атасы өлтүрсө, анда 122 статья менен тартылат. Киши өлтүрүү менен. Ушуну эстен чыгарбашыбыз керек. Чоң энеси, чоң атасы, өзүнүн апасы, төрөгөн аялдын апасы ким болбосун, башка субъект өлтүрсө, башка адам өлтүрсө, ушул эле баланы анда 122 бирине менен жоопкерчиликке тартылат. Демек, бул бирине боюнча эне гана субъект болот. Төрөгөн эне гана субъект болот. Ушул эң негизги өзгөчө белгиси. Жаңы төрөлгөн бала ошол мыйзамда мынтип жазып койгондо, ошо төрөлүп жаткан, төрөлгөндөн кийинки бала депчи. Ошондуктан биз ошол ар бир сөзгө көңүл бурууга аракет кылышыбыз керек. Эми мисалы төрөлгөн деп качан айтабыз? Төрөлгөн деп вот педиатрияда, акушерияда, башкада биринчи дем алууну баштаган адамды төрөлдү деп айтабыз да. Биринчи дем. Кыйкырык өзү биринчи дем алуу ошону баш түшүндүрөт да. Демек, ошондо аны төрөлдү деп айтсак болот. Ал эми кош бойлуу мезгилинде кол салуусу эненин эч кандай жоопкерчилиги алып келбейт ал. Ал төрөлө элек да ал. Ошондуктан көпчүлүк учурда төрөлгөндөн кийин деген жанагы айрылганда уже өзүнчө болуп, өзүнчө дем алып, биринчи дем алып баштаганы жашоонун башталды дегенди, жаңы төрөлгөндү дегенди түшүндүрөт. Эми жаңы төрөлгөн бала деген эмнени түшүндүрөт? Педиатрияда мисалы бир аптага чейин жаңы төрөлгөн бала деп айтса болот. Акушерияда мисалы бир айга чейин деп айтылат, жаңы төрөлгөн бала деп. Демек, биз ушул мезгилдегини гана жаңы төрөлгөн бала деп айтабыз. 3 айдан кийин, 4 айдан кийин же 2 айдан кийин ал баланы өлтүрсө, кадимгидей эле 122 бирине менен кетет. Жоопкерчиликке тартылат энеси дагы. 125 бирине менен тартылбай калат. Кайра эле 122 менен адаттагыдай эле киши өлтүрүү менен жоопкерчиликке тартылат. Бул жагдайдагы өзгөчө мааниге ээ. Субъективдүү жагы да көпчүлүк учурда бул кыйыр, карасантайлык, кыйыр атайлуу. Себеби аял акыл эси соо эмес болуп өлтүрүп койсо, анда жоопкерчиликке тартылбайт. Бул жерде акыл эси соо болду деген сөздү түшүндүрөт. Акыл эси соо болуп туруп өзүнүн баласын өлтүрдү дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан эмне үчүн ушул жерге келгенде, субъективдүү жагына келгенде 3 нерсени карайт мыйзам чыгаруучу. Биринчи, аял затынын психологиялык өзгөрүлүүсү. Башкача айтканда, ошол кош бойлуу мезгилиндеги аялдын бардык системасынын өзгөрүшү, психологиялык жана башка жактарын. То есть бул жерде ошол төрөттөн кийин дагы психологиялык абалын эске алат да. Илим менен далилденгендей, бул ошол кош бойлуу төрөттүн алдыда же жалпы эле төрөт мезгили, кош бойлуу мезгилинде жана төрөттөн кийин аялдын психологиялык абалын эске алуу менен. Ушул статья киргизилген. Экинчиси физиологиялык. Физиологиялык деген бул ошол денедеги жалпы гормоналдык өзгөрүүлөр жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан бул өзгөрүүлөр ар кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген сөздү түшүндүрөт. Үчүнчүсү көпчүлүк учурда бул социалдык. Анткени эмне үчүн социалдык дейт? Бул сырткы көрүнүш. Жанагы эки биз айтып аткан психологиялык жана физиологиялык жактар бул аялдын өзүнүн психикасыга жана дене
түзүлүшүнө байланыштуу болсо, социалдык бул сырткы көрүнүш. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул мисалы көпчүлүк учурда жанагыдай күйөөгө чыкпастан боюнда болуп калышы, ошондой эле элдердин сын пикири, андан кийин баланы андан кийин багып кетүү, кароо маселеси, башкача айтканда кандай карайм, кандай багам бул баланы деген коомдун сын пикири, жанагы жолдошунан кандайдыр бир азап чегиши же ошол жолдошунун баш тартышы баладан, ушундай нерселер көпчүлүк учурда аялды ушул нерсеге алып келет деген жалпы жыйынтык бар да. Ошондуктан бул жагдайды 125-беренеге алып келип квалификация кылып жасашкан. Демек энеси гана жоопкерчиликке тартылат. Андан башка эч ким жоопкерчиликке тартылбайт. Ошол жаңы төрөлгөн гана бала болушу керек. Андан кийин ал жаңы төрөлгөн бала убактысынан өткөндөн кийин ал жалпы эле киши өлтүрүү деген статья менен жоопкерчиликке тартылат. Ошондуктан жанагы аялдын өзгөрүүсү жана ички сырткы факторлорду эске алуу менен бул статья киргизилген жана ушул учурда ушунун акыбалды эске алуу менен тергөөдө дагы, сотто дагы ушундай квалификацияланыш керек. Болбосо эми жалпысын айтканда кайсы эне баласын өлтүргүсү келсин. Ошого мамилени өтө кылдат жасашыбыз керек.